Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет программасынан 14 тема адамдар менен туура мамиледе болуу. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Агайдын айтып бергенин сиздерге жеткизгенге аракет кылам, анда эмесе алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер жора жолдош күтө билүү, эл менен түрдүү даражадагы адамдар менен туура мамиледе болуу жана дос душманды сезе билүү, жакшылыкка жакшылык, жамандыкка жакшылык кылып жашай билүү тууралуу маалыматтарды ала аласыздар. Адамдар менен туура мамиледе болуунун мааниси өтө чоң. Ал үй-бүлөдөн башталат. Үй-бүлөдө ата-эне дасторкон четиндеги баарлашууда адамдар менен мамиле кылуу, сылык сыпаа болуу, элпек, кичпейил болууга, башкаларды уга билүүгө, ыраазы болууга, адамдарды ыраазы кыла билүүгө үйрөтүү. Дасторкон четиндеги баарлашууда балдарга угарман боло билүү маданиятын, ошондой эле ыраазычылык айта билүүгө дагы тарбиялоо. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, бул жерден дагы агай эң жакшы ойду айтып берген. Адам өмүр бою бала бакчада, мектепте, университетте, аскердик кызматта иштесе, иштеген жеринде, үй-бүлөсүндө, айылда, райондо, кайын журту, достору, эл менен дайыма мамиледе болуп, мамиле менен иш бүтүрүп, мамиле менен адам өсүп өнүүсү үчүн мамиленин мааниси өтө чоң экендигин түшүндүрүү зарыл. Социолог окумуштуулардын айтуусу боюнча, адамдардын азыркы күндөгү ийгилигинин 80% бул ымала маданияты, мамиле маданиятынан көз каранды экендигин балдарга дагы түшүндүрүү зарыл. Бул жерде дагы агай эң жакшы, маанилүү ойду айтып берген. Урматтуу ата-энелер, көңүл буруп уксаңыздар, адамдар менен мамиле кылууда рахмат айтып, кечирим сурап, ыраазы болуп, ыраазы кыла билүүгө жаштайынан балдарды тарбиялоо. Өзгөчө жора жолдош күтө билүүгө. Эгерде досуң болбосо, сени түшүнүп, сени колдой турган жолдошуң болбосо, демек сенде бир кемчилик бар деп балдарды жора жолдош күтө билүүгө тарбиялоо. Эл менен түрдүү даражадагы адамдар менен туура мамиледе болууга тарбиялоо өтө маанилүү. Түрдүү даражада эгер өзүнөн ылдый турган же өзүнөн жогору турган улуулар менен кызматтагы адамдар менен мамиле кура билүүгө тарбиялоо. Өзүнүн жашы кичине, кызмат абалы кичинелерди басынтырбастан, өзүнөн бийик турган, кызматы бийик тургандарга дагы кошомат кылбастан, адилеттүү, түз, таза, жылуу, татыктуу мамиледе болууга тарбиялоонун мааниси өтө чоң. Демек, урматтуу ата-энелер, мына ушулардын баардыгы ата-эне тарабынан айтылса, жакшы натыйжасын берет. Адамдар менен туура мамиле кылганда, ата-андаштар менен мамиле, келишпеген адамдар менен мамиле, ошондой эле достор менен, касташкан, душмандык кылган адамдар менен дагы туура мамиле орното билүүгө тарбиялоонун мааниси чоң. Касташпа, бирок калыстыктан тайба деген сөз бар. Ошондуктан касташып, душмандашпастан, ошол эле убакта абийирди, адамгерчиликти сактап, туура мамиледе болууга тарбиялоо зарыл. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши, жамандыкка жакшылык эр кишинин иши деген макалды эске алып, кээде пенделик кылып, башка бирөөлөр пастык кылып, кастык кылып, душмандык кылса дагы кечире билип, таш менен урганды аш менен жооп бергенге, жакшы мамиле түзүүгө тарбиялоо. Демек, урматтуу ата-энелер, балдарга айланадагы адамдар менен туура, түз, жылуу, жумшак, адилеттүү мамиле кылууга тарбиялоо балдардын келечектеги эң чоң өбөлгөсү экендигин түшүндүрүү. Анда эмесе, урматтуу угармандар, бүгүнкү дасторкон четиндеги баарлашуудагы адамдар менен туура мамиледе боло билүү деген темабызды жыйынтыктайбыз. Бул видео сабакты даярдап жатып, жалаң гана балдарга эмес, чоңдор үчүн дагы өтө таасирлүү маалыматтарды берди агай. Баардыгыбызга чоң сабак болду. Урматтуу угармандар, каналга катталып алыңыздар, кийинки чыгарылышта дагы эң сонун темалар менен тааныша аласыздар. Андыктан өз учурунда көрүүгө шашылыңыздар.